Эми биринчиден жакшы эле кабыл алды. Анткени алар деле түшүнүп турат. Азыркы учурда биздин бюджетибизде тартыштуулук аябай чоң болуп атат. Мына кечээ күнү эле өкмөт отурумунда 35 миллиард деп айтылды. Демек, бул сөзсүз түрдө биздин азыркы учурда бюджетке мындай бир топ кыйынчылык алып келет да. Себеби бюджеттин 90 миллиард сом эле бул айлык пенсия пособияларга кетсе, тышкы карызга дагы бир 25 миллиардтай кетет да. Калганында андан сырткары 160 миллиарддын тегерегинде бюджет сарпталып атат. Калган акча жокко эсе, демек дагы ал үйгө кете турган, же болбосо шайлоону өткөзө турган акчалар азыркы учурда тартыштуулук болуп жок болуп атат да. Анан эми бул биз 6 айга дагы калып атсак, дагы 6 ай иштей турган болсок, анда мен ойлойм, бардык жерде эле мына мектептерди деле карап көрсөңүздөр, бардыгы эле өзүнүн ремонтун өзү жасайт да. Ошол сыяктуу эле бир жакшы демилге болуп калды эле. Кудайга шүгүр, депутаттардын көпчүлүгү колдоду. Толугу менен азыр ремонт иштери жүрүп жатат. Биз ошол ак үй батыраак иштеп кетсин, могу суукта жана отоплениялар бардыгы атылып кетиши мүмкүн да, ошого байланыштуу жок дегенде мына сырткы терезелерин тез арада коюп алалы деп чечтик. Бул 300 квадрат метрдей терезе кетет экен, сыртына ичине дагы тилекке каршы ичин дагы сындырып кеткен экен, ичине дагы ошончо бир квадрат метрдеги терезе кетет экен. Анан эшиктер. Бул баягы кабинеттердин эшиктери деп ушул эки нерсеге тез арада сарптап бүтүрүп алалы деп максатты койдук. Жумуш башталды. Эгерде тез арада ушунун баарын бүтүрүп алсак, анда депутаттар кирип өз жумушун баштай берсе болот да. Ошол эле учурда анан ички ремонтторун аны эми шашпай өздөрү ар бир депутат өздөрү кылып алат да. Мындайча айтканда өзүнүн кабинетин, андан сырткары жардамчысынын кабинетин алганда деле бул 240ка чейин мындай кабинеттер ремонттолуп калат эле да. Бул бир топ ушул мамлекеттик бюджетти үнөмдөөгө алып келет эле. Эми биринчи пандемия болгондо албетте бул кыйын учур болчу. Анда ушул өкмөттүн структуралары буга даяр эместиги көрүнүп калып, анан эл кыйналып, врачтар элге жетпей атса, эл өзү больницага жетпей аткан кыйын учурда биз жардам бергенге туура келди. Эми мындай нерселерде биз артта калбашыбыз керек. Эгерде дагы да ушундайлар кайталана берсе, албетте биз жардам беребиз. Албетте биз өзүбүздүн болгон күчүбүздү жумшайбыз. Мен эч ошондо да корккон эмесмин, азыр да коркпойм. Мындай коркпойм деген сөзү, ал учурда пандемия учурунда ар бир күнү адамдар өлүп атканда бул өтө катуу көрүнүш болду да. Мен деле эртең ооруп калып, мен деле ушулардын арасында болуп калам деген сезим болуп атты. Бирок ошол командам, балдарым бардыгы бир ирет колдоп кеткен. Бардыгыбыз чыгып ошондо иштегенбиз. Азыр мындай жеңил айтылат да, ал убакта өтө катуу болгон. Ошондуктан азыр деле ага даярбыз. Бир топ мындай азыркы учурда даярдануу жумуштарын кылып атабыз деп айтсам жаңылышпайм да. Бирок ойлойм, эми эске алып, бардык нерселерди, мурдагы кемчиликтерди эске алып, азыр мамлекет, өкмөт буга даярдык толугу менен көрүп атат деп ойлойм. Бирок болбой баратса, анда албетте чыгабыз. Мен жана айтып кеткендей, азыр бюджеттин тартыштуулугу өтө күчөп турган кезде ар бир шайлоону өзүнчө өткөзүү бул демек өзүнчө акча сарпталуу да. Бир шайлоону көрүп атабыз, 400 миллион сомго чейин акча кетип атат. Эмне үчүн биз ошол нерсени бир өткөзүп, ошол үнөмдөп калсак болбойт беле? Бул бир жагы, экинчи жагы мына эпидемиялык оорунун кесепетинен ал дагы экинчи жолу дагы элди топтоп бир жерге кайра ошо шайлоо өткөзүү дагы бир аз коркунуч болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен муну колдойт элем. Экөөнү бир өткөзүп эле, бир убакытта өткөзүп салсак бул туура болот эле. Негизи демилгени колдойм. Эми негизи башка мамлекеттерде бул практика жакшы колдонот. Биз өзүбүздүн конституциябызда бунун эле бир башка форматын тандап алганбыз. Бул деген эл депутаттарды тандайт. Ал эми ошол депутаттарга добушун берген элдин атынан чыккан депутаттар, алар мындайча айтканда мэрди шайлайт. Косвенно болсо дагы бул элдин шайлоосуна алып келет деген система менен тандадык да. Ал эми кечээ күнкү шайланбай же дагы бир ызы чуу чыккандын негизи бул эми жана белгилүү окуялардан кийинки кесепети деп айтсам болот. Эгерде мына азыр Көрк кеңештин шайлоосуна 6 айлык эле мөөнөт калды. Эгерде 6 ай мөөнөттө мэрди кайра шайлаганга укугу жок.
Көрк кеңештин депутаттары. Эгер ушул случай болуп калбаганда, анда бул ыз чусу жок эле Көрк кеңештин депутаттары аркылуу эле бир депутат немени мэрди шайлап алышмак да. Анан эми бул ушул учурга туура келип калган экен, бул белгилүү окуялар. Ошого байланыштуу мэрдин маселеси дагы бир аз ушундай илинчек немеге калып туруп калды да. А негизи эле келечекте бул түз шайлоолор туура болот. Бирок биздин азыркы учурдагы биздин болуп аткан Кыргызстандагы окуяларга байланыштуу бул дагы тескерисинче ар кандай ушундай массалык башаламандыкка алып келет эле деп ойлойм да. Бизге бир аз эртерээк окшойт деп ойлоп калдым. Туура шаардын немесин эл өзү шайлаган бул туура болот эле. Бирок баягы шайлоодон кийинки кесепеттерди эске алсак, азыркы учурда депутаттар аркылуу эле шайлаган туура эле болуп атат деп ойлойм. Эми бир жактан кубандыра турган маалыматтар келип атат. Эгерде мунун баардыгы чындыкка келсе, бул туура көрүнүш, анда мен ойлойм биз ушунча жыл ошого окшогон бир топ схемаларды билбей жашап, азыркы келген бийлик, өкмөт ушуну чыгарып атса, бул жакшы көрүнүш да. Эгерде bundan дагы башка схемалар боло турган болсо, алардын баарын сыртка чыгарып, ушунун баарын аныктап ачыкка чыгарып койсо, бул анда Кудайым буйрса биздин бюджетке дагы түздөн түз кирешелердин келе турган натыйжасы болот эле эсептейм да. Салык системасынын толугу менен ушул көпчүлүгү ошол түшпөй калган негиздемелерин аныктап, биз бир эле жолго түшүбүз керек. Бир мамлекетте бир эле налог боло турган түшүнүккө өтпөсөк, бул дагы деле уланып келе берет. Анткени азыр окуялардан кийинкилерден кийин бул шултоо эле болуп калып, дагы төлөбөй ар кандай ыкмалар менен, жолдомолор менен качат да. Кайсыл фирмага барбаңыздар, ал фирманын сөзсүз түрдө бир көпчүлүктө, дээрлик көпчүлүгү двойной бухгалтерия жүргүзөт. Бул ачык, анан жана кара бухгалтерия деп коет. Бул эмненин кесепетинен келип атат? Биз ошол налогтордун ачыктыгы эмес, көпчүлүгү көп, мындай ставкасы көп болгонуна, анан ошолордун баардыгы айла жоктугунан ошол нерсеге түрткү болуп атат да. Мисалы биз соцфонддун көлөмү өтө чоң. Аны бир 20 сотрудник алсаңыз жумушка, анын айлыгынан сырткары ар бир ошол ишкерлерге дагы 3000 сомдон төлөп, мындайча айтканда 10 ишкериңиз болсо дагы 30 000 төлөгөндөй, ал фирманын анчалык кирешеси жок. Демек ал эмнеге барат? Ал ошол 10 кишини көрсөтпөй, 2 эле киши иштеп атат деп көрсөткөнгө барат дагы 8 кишини иштебейт деп, мындайча айтканда бир жанагындай теневой экономика, көмүскө экономика ошоктон чыгып атпайбы? Эгерде биз алардын баарын жокко чыгарып, азайтып, бир эле налог кое турган болсок, анда бул дагы ачык ачылат дагы, налог системасы дагы ачык болот дагы, анан эл дагы коркпой, эч кандай жанагындай двойной бухгалтерия жүргүзбөй, ачык айкын төлөп калат эле да. Биз ошого барышыбыз керек. Экинчиси бул фискалдаштыруунун электрондук вариантына өтүү. Мындайча айтканда баягы эле адам чечпей, баягы эле компьютер чече турган нерсеге жеткизилсек, ошондой деңгээлге жеткизе алсак, анда бул дагы көмүскө экономиканы чыга турган бирден бир жол. Ал Конституциянын тилекке каршы жолдомолорун көргөн жокмун. Мен ойлойм, эгерде кандайдыр бир учурларда Конституциянын ыйгарым укуктарына айтып атса керек, ыйгарым укуктары азыркы көпчүлүк учурда ошол коррупция менен күрөшкөнгө толугу менен укуктар жетпей атса керек да. Эгерде бул тарапта өзгөртүүлөр керек болсо, биз сөзсүз түрдө барышыбыз керек. Барышыбыз керек дагы толугу менен ошол атайын мүмкүн мындай схемаларды жабуу үчүн дагы мындай ыйгарым укуктар толук бир кишиге же бир органга берилбей калгандыр. Эгерде ошол тарапта кылына турган болсо, буну сөзсүз түрдө колдош керек. Сөзсүз түрдө колдош керек. Негизинен эле Конституция боюнча ал жерде бир эле ал жак эмес, ал жерде дагы депутаттардын саны кыскартуу боюнча маселе көтөрүлөт. Аны да биз сөзсүз түрдө колдошубуз керек. Колдойсузбу сиз? Мен колдойт элем, эми өзүм да иштеп көрбөдүмбү. Толугу менен айрым учурларда эми 120нын кереги бар, жанагындай маселелер болгондо сатылып кетпесин, лобби болуп калбасын деген жерлерде керек экен. Бирок ошол эле учурда 120нын бир аз көптүгүн көрдүм да. Ошол бир 95нин тегерегинде маселе жүрүп атыптыр, муну толугу менен колдойт элем. Анан жана одномандатный же болбосо партийный система деген дагы көтөрүлүп атыптыр. Менин угушум боюнча аралаш система болот экен. Эгерде ошол 95 мандатка биз биринчиден кыскартсак, анын бир 30 мандаты бул одномандатный болсо, 65 партийный системага берип койсок, бул аралаш система болот дагы. Бул дагы жакшы жагынан
болот деп ойлойм да. Себеби анда мандатный деген ал ошол жергиликтүү эл тандаган, эл өзү шайлаган депутаттар болсо жергиликтүү, а партийный бүткүл Кыргызстан шайлаган депутаттар болуп, ошондо баардык региондун дагы мындайча айтканда сурактары жана мындай востребованностьтары жабылып калат эле ар бир региондун, ар бир райондун керек болсо. Плюс Кыргызстан дагы масштабтуу түрдө дагы иштей турган жана өзүнчө дагы депутаттар болот эле да. Буну мен мындай толугу менен колдойт элем. Негизи партийный система менен толугу менен кете беришибиз керек эле. Бирок көрүп атабыз го кандай кесепеттерине келип калып атабыз. Керек болсо ансыз деле бөлүнгөн Кыргызстаныбыз урууга, эми партияга бөлүнүп чачырап кеттик да. Анан бир жагынан, экинчи жагынан партиянын системанын түзүлүшү бир аз мүмкүн ошол бизге түрткү берип атат. Биз толугу менен бүт райондорду камсыз кылбай калатабыз. Ушул 5 жылдын арасында айрым райондордон чыкпай калган да депутаттар болду да. Ал эми депутаттар бул эми өзүнүн районун карай турган депутаттар эмес, бул негизи Кыргызстан боюнча иштеш керек. Бирок ошол эле учурда бизде баары бир өзүбүздүн менталитетибиз менен өзүнүн айылын, өзүнүн жергесин, өзүнүн районун караганга байланыштуу каралбай калган да райондор калып калып атат да. Буну эске алганда, албетте андай мандатный болсо экен деген деле бир ой пайда болот да. Бирок башка мамлекеттерди карасак, башка демократиялык жолдо кеткен мамлекеттерди карасак, биз сөзсүз түрдө бизге партийный системанын өнүгүп кеткенин дальше андан ары колдоп беришибиз керек да. Өзүңүз кайсы жагына барасыз? Анда мандатный менен? Жок, мен партия менен барам. Партия менен барам. Эми пароктун түшүнүнө байланыштуу албетте ар кандай конфигурациядагы азыр жолдор болуп атат. Жакын арада ошол жолду тандап, ошол менен барам.